Негизи бир тере сүрөт да, уктабасаңдар, турсаңдар ойлоно бересиң. Белгилүү сүрөтчү Жусуп Матаевдин өнөр-канасында 100дөн ашуун картина сакталып турат. Аларды автор өзүнүн мааракесинде көргөзмөгө коет. Өнөрдүн аркасы менен жер кыдырып, түрдүү маданият менен тааныша алды. Эмгектери да эл аралап жүрөт. Бизден башта бүт дүйнө жүзүнө кетти да сүрөттөрүбүз канча жылдан бери. Эми көбүнчө частный эмелер алып кетти да. Бияктан болсо Канададан да келгендер, Америка эми толтура бүт дүйнөдө. Японияда сүрөттөрдү жана көргөзмөгө барганда Кытайда мен апарган сүрөттөрдүн баардыгын сатып алыштылар. Жаштарды көбүрөөк чет элге жибериш керек экен, себеби биз ошо келечекте биздин культураны көтөргөн ошо балдардан да. Жусуп Матаев мамлекеттик тууну иштеп чыккандардын катарында. 1992 жылы легендарлуу парламент желектин жүздөгөн эскиздерин электен өткөрүп, 5 авторго таандык үлгүнү тандап алган. Сүрөтчү Бекбосун Жайчыбеков ал күндү дайым кубануу менен эскерип келет. Сүрөттүң көркөмүштү таң калыштуу болду, албетте таң калыштуу болду. Ана бир чети сүйнөсүң, бир чети жоопкерчилик, кат иштедик, үйрөндүк, изилдедик. Бир ай бою жалаң ушу геральдика менен символикаларды изилдеп чыктык да. Мамлекеттик туу кабыл алынган күн мекенди сүйүүнүн майрамына айланып, ал жыл сайын салтанаттуу түрдө белгиленип келатат. Бул иретте жер-жерлерде иш-чаралар өттү. Атрибуттун авторлору студенттер менен бирге ата бейитте болуп, мамлекеттүүлүктү түптөгөн инсандар эскерилди. Мамлекет үчүн, кыргыздын эли үчүн кан жанын берген ата-бабалар жаткан тарыхый комплексте өткөрүлгөн иш-чара болуп атат. Баягы мамлекеттик символикаларды билүү менен бирге патриоттук сезимдерин ойготурган бир тарбиялык мааниси чоң иш-чара болду. Бул иш-чарада биздин студенттерибиз ушул мамлекеттик символикалардын баасы, туунун орду чоң экенин белгилөө максатында болду. Күн нуру бакубат жашоонун, боз үй түндүгү элдин ынтымагынын символу катары тандап алынган. Мамлекеттик тууну иштеп чыккан авторлордун айрымдары архитектор Маматбек Сыдыков менен тилчи Сабыр Иптаров азыр арабызда жок. Ал эми Жусуп Матаев Семен Чуйков атындагы көркөм сүрөт окуу жайында, Бекбосун Жайчыбеков болсо учкун мекемесинде эмгектенет. Дагы бир автор Эдил Айдарбеков көп жыл архитектор кесибин аркалаган. Калугул Асанбаев, Эсентур Абыкеев, Ала Тоо 24.